Урматтуу Кыргызстандын жарандары, жалпы эле демократиялык күчтөрдүн өкүлдөрү, Кыргызстандын тарыхына кызыккан инсандар. Бүгүн Кыргызстандын тарыхындагы тарыхый күндөрдүн бири 27 октябрь. Өзүңөр билесиңер, 1990 жылы 24 октябрдан 27 октябрга чейин Кыргызстандын тарыхында түстүү революция болгон күндөрдүн бири. Мына ушул күндөрү 24 октябрдан 27 октябрга чейин ошол кездеги демократиялык күчтөрдүн башын бириктирген КДК, Кыргызстан демократиялык кыймылынын демилгеси боюнча чоң саясий акция башталган. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу пикет, саясий ачкачылык деген ушул 24 күнү башталып, мына бүгүн 27 октябрь күнү аяктаган. Аны уюштурган демократиялык күчтөр 1990 жылы 26 майда түзүлүп, анын башында Казат Акматов, Топчубек Тургуналиев, Жипар Жекшеев деген инсандар туруп, ал кезде биз дагы 30 жаштын айланасындагы жаштар элек. Анан Кыргызстандагы демократияны сүйгөн, урматтаган адамдардын баары биригип, ушундай бир чоң компартия альтернативдүү уюмду түзгөн элек. Мына ошол уюмдун катарына белгилүү инсандар Тынчтыкбек Чоротегин, Сатыбалды Жээнбеков, Дооронбек Садырбаев, Табалды Экембердиев, Өмүрбек Абдрахманов, Абылова сыяктуу дагы көптөгөн жүздөгөн инсандар кирген. Бизден тышкары ошол кездеги легендарлуу парламенттин 114 депутаты дагы ошол кездеги компартиянын башчысы Абсамат Масалиевке жана башка компартиянын жетекчилерине каршы чыга баштаган. Каршы чыккандагы эң негизги себептердин бири бул ушул демократияны өнүктүрүү, сөз эркиндигин калыбына келтирүү, ушу адам укугун сактоо, Кыргызстандагы негизи эле түп тамырынан жаңыланууну каалоо сезимдери элдикке аябагында күч болду. Анткени бир партия элди баягы малды башкаргандай башкарып келди канча жылдан бери. Өзүнүн кылычын чаап келди, камагандарды камап келди. Ар ким өзүнүн пикирин, оюн эркин билдире алган жок. Мына ушундай Кыргызстандын эли бир жаңылыкка суусап, жаңыланууну каалап турган кезде да. Мына ошон үчүн каршы чыкканбыз. Ошон үчүн күрөшүп, ошо компартияны кулатканга, алардын ордуна бир жаңы бийлик келишин, жаңырсын, демократия келсин, сөз эркиндиги болсун деген бир максаттар менен чыкканбыз. Ошентип жерлерде Масалиев, Абсамат Масалиев кетсин деген урандар менен чыгышкан. 1990 жылы 4 июнда Ош окуясы болуп, ал жерде дагы жүздөгөн адамдар каза болгон. Мына ошондон кийин компартиянын кадыр баркы ого бетер кеткен. Анан биз жаштар демилге көтөрүп, компартиянын жетекчисин кызматтан кетирүү, президенттик институтту киргизүү, Кыргызстанда жаңы президентти шайлоо, өз алдынча бир суверендүү мамлекет бололу деген бир чоң максаттарды коюп, эмне кандай ишке ашырууну билбей, бирок биз бир чечим кабыл алып, бир чоң саясий акция менен чыгалы деп 24-ндө ошол акцияны баштаган элек. Бул акцияга дегенде 7 адам катышкан. 7 адам 7 жерде саясий акция баштаган, саясий ачкачылык. Бирөө Ак үйдүн чыгыш жагында, бирөө университеттин жанында, бирөө агентство кабардын жанында. Ушинтип 7 жерде 7 адам турганда, туруп саясий ачкачылыкты баштаган элек. Мына Ак үйдүн айланасында болсо жүздөгөн адамдар пикет кылып, ошо курчап турдук. Ал кезде азыркыдай тозмо жок болчу Ак үйдүн айланасында. Анан ошол кезде биздин арабыздан акындар дагы чыгып, депутаттык азилдер деген китеп жазып, Өмүрбек Абдрахманов деген биздин байкебиз ушундай китеп жазып, ошолун жазган ырлары дагы ошо бүт бардык гезит беттерине жарыяланып кетти. Анан ошол 350 депутаттан турган легендарлуу парламенттин депутаттары биздин пикетте турган адамдардын баары менен учурашып, анан парламентке кирип атты. Ошентип биздин таасирибиз аябай чоң болду. Биринчи президенттик институт орнотулду. Андан кийин президенттикке талапкерлер коюлду. Анан ошондо эң биринчи койгон талапкерлер Масалиев, Апас Жумаловдор өтпөй калышты. Алар президент болуп шайлана албай калышты. Анан экинчи койгон талапкерлердин ичинен Аскар Акаев көп добуш алып, 4 добуш айырма менен биринчи туңгуч президент болуп шайланды. Масалиев ошентип кызматтан кетти. Компартия болсо өтпөй калды. Мына ушул 1990 жылы октябрь айында болгон окуя
эми ошентип 2020 жылы октябрь айында кайрадан дагы элдик көтөрүлүш болуп, элдин толкундоосу болуп, мына кайрадан ушул окуя кайрадан кайталанып атат. Бирок экөөнүн ортосунда бир топ айырмалар бар. Анткени ал кезде көз каранды эмес пресса деген жок болгон, компартиядан башка эч бир партия жок болгон, өкмөттүк эмес уюмдар жок болгон, мындай соцсеттер, сайттар жок эсе болчу. Азыр болсо бардыгы бар. Азыр болсо партиялар бар, коомдук уюмдар бар, граждандык коомдор бар. Соцсеттер аябай катуу өнүккөн. Мына ушундай айырмалары бар да. Бирок кандай болгон күндө да ошол кезде элдер мындай демократиялык коомчулукту колдогондор, демократик көз караштарды колдогондор, жүздөгөн адамдар бизге келип, суусун берип, ачкачылык кармаган адамдарды моралдык жактан колдоп, жакшы сөздөрүн айтып, ушу компартиянын жүргүзгөн туура эмес иштерин ачык сындап элдер бизге колдоо көрсөтүп турган. Мына ошондон бери 20 жыл өтсө дагы мына ушул окуя көз алдыбызга тартылып жатат. Биз эми келечек муундарга ушул жөнүндө айтып коюшубуз керек. Анткени ошол кезде эгерде Кыргызстан демократиялык кыймылы, анын активисттери баардыгы жапырт көтөрүлүп чыкпаганда, бизди 114 группа 114 деген Абдыган Эркебаев, Турсунбек Чыңгышев, Жумагул Саадамбек башында турган демократиялык күчтөр колдобогондо, жалпы эл бизди колдобогондо, ошол 1990 жылы 24 октябрдан 27 октябрда болгон түстүү, кан төгүүсүз, тынч өткөн революция ишке ашпайт болчу да. Ошончо Кыргызстандын тарыхында 3 революция болду деп айтып келатат. Бул 2005 жылкы, 2010 жана 2020 жылкы мына кечээ болгон революция. А мен айтайын, бул 4-чү революция. Түстүү 1990 жылкы октябрь айында болгон революцияны эң биринчи революция деп, эң биринчи мындайча айтканда бийликтин алмаш деп, мындай цивилизациялуу, сивилдүү түрдө алмашкан бийлик ошол болуп эсептелет. Ошон үчүн урматтуу кыргызстандыктар, негизи эле бизге көтөрүлүштөр, революциялар негизи кереги жок. Бирок тынч чыйын, пикет, митинг, саясатчылык болобу, мына ушундай тынч чыйындарды өткөрүү бул мыйзамдын талабы, эл аралык концепциялардын талабы. Ошон үчүн тынч чыйындарды өткөрүү сөзсүз керек. Анткени түрдүү нааразылыктар боюнча адам өзүнүн пикирин, оюн билдирет. Ошо тынч чыйындар аркылуу, пикетке, митингке чыгуу аркылуу. Бирок дагы бир суранарым, ошо тынч чыйындар, тынч пикет, митингдер ушул бир радикалдуу кадамдарга өтүп кетпеш керек. Зордук, зомбулукка өтүп кетип, күч колдонуп, таш менен ыргытып, же бир объекттерди басып алып, мына ошондой жолго өтүп кетпеш керек. Мен баягы көп жылдан бери саясатта, адам укугу чөйрөсүндө жүргөн адам катары ушуларды мен Кыргызстандын жарандарына өзүмдүн кеңешим катары берет элем да. Качан биз тынч чыйындарды баардык талапты сактап, эл аралык конвенцияны сактап тынч чыйындарды өткөргөндө, эч кимге зыян кылбаганда, радикалдуу кадамдарга барбай аракеттерди көрсөк, мына ушунун баардыгы мыйзам ченемдүү эсептелип, өзүбүздүн максатыбызга жеткенге аябагандай жакшы шарт түзүлөт. Дүйнөлүк коомчулук бизди колдойт. Бирок ошондой болгон күндө дагы мына ушул эки дата, 20 жыл ортосунда бөлүп турган эки дата, тарыхый дата, бул Кыргызстандын тарыхында кандайдыр бир деңгээлде эсте калат, элдин эсинде калат деп ойлойм. Ошон үчүн мына ошол тарыхый окуянын 1990 жылы болгон тарыхый окуянын катышуучусу, активдүү баягы жаратман инсаны катары мен ошол окуя жөнүндө келечек муундарга, тарыхка кызыккандарга, саясатка кызыккандарга бир кыскача болсо да айтып кетейин деп чечтим. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.